Чындыгында кезегинде бийик тоолор арасындагы тогусторонун балы даамдуулугу жана дарылык касиети боюнча алдыларына бирөөсүндө чыгарчу эмес. Тилекке каршы кийинчерээк алыскы райондун ушул артыкчылыгы пайдаланылбай, жергиликтүүлөрдүн дээрлик баарысы дыйканчылык менен малчылыкка байланышты. Качан гана азыктын ушул түрү дүйнөлүк рыноктун төрүнө чыкканында кайрадан ага кызыгуулар күч. Маселен, Казарман айылындагы Макмал Голд компаниясы халктын айырылуу катмарын социалдык жактан колдоо максатында 3000 даана бал чилекти өз эсептеринен жасатышууда. Анын бирөөсү эле ичиндеги жабдыктары жана аарылар менен бирге 9200 сом. Азыркы күндө 1000 бал чилек даярдап бүттү. Бул ар генч деген кооперативибиз 6 цехте жасалды. Ошо ал цехте 27 адам эмгектенип, анын ичинде бүт жергиликтүү Тогуз-Торо элинин жергиликтүү балдары, тургундары эмгектеништи. Жогоруда белгиленгендей, бул балчилектердин Казармандагы номери 45 кесипчилик техникалык лицейинде жасалып жаткандыктары мындагы жыгач уста жана балчылык бөлүмдөгүлөрдүн тажрыйба топтоолоруна мыкты өбөлгө. Ал эми аларды үйрөтүшкөн окуу жайдын мастерлери кошумча каражат таап алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Ушул балдардын жардамы менен практика жүзүндө өндүрүштүү окууда ушул балчелек жасаганды үйрөттүрдүк өндүрүштүү окууларда. Негизги мастерлерге төлөнүп берилди да. Бул сырттан жыгач устачылык мастерлер бул жерде иштеген балдар бар, аларга айлык акы төлөнүп берилди. Эгер атылган райондо катары 27 адистен турган балчылардын Сарыгенч кооперативи бар экендигин көңүлгө түшсөк, чарбачылыктын бул түрүнүн кеңири жайларына толук ишеним бар. Андан калса, табияты эң эле кооз Тогуз-Торо өрөнү аарга абдан жагымдуу гүлдөрдүн ондогон түрлөрү менен өзгөчөлүү. Ал эми мындай жагымдуу көрүнүштө Макмал Голд компаниясы бекер тартуулай турган балчилек ээлеринин буттарына бекем туруп, жакырчылыктын сазынан суурулары күтүлбөй койбойт. Бул балчилектерди деген соцпакеттер боюнча элге таратылат. Анан ошо элдер дагы арасында арычылык өнөрү менен иштебегендер бар. Анан ошолор да кооперативге мүчө кылып алып, анан үйрөтсөкпү дедик. Сиз үйрөтөсүз? Ооба, биз буйрса үйрөтөбүз. Кошумча маалымат иретинде балчылык Нарын облусундагы Ат Башы районунда жакшы жолго коюлгандыгын белгилейли. Ошого жараша туруктуу кардаларда жетиштүү болгондуктан өндүрүлгөн продукцияны сатып өткөрүүдө олуттуу деле маселелер жок. Демек, бул багытта жаңыдан гана кадам жасап жатышкан Тогуз-Торолуктар үчүн теңир толуктар менен өз ара тажрыйба алмашуу пайда гана турмакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбек уулу, Нурбек Рахманов, Тогуз-Торо району.